Саламатсызбы кымбаттуу айым? Сизди келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунун Сен баалуусуң жана сүйүктүүсүң программасына кош келиңиз демекчибиз. Микрофондо сиз менен Ширин жана Асель. Биз ушул уктуруубуз аркылуу бизге аял затына актуалдуу темалардын бирине кайрылып, баарыбыз чогуу пайдалуу да көңүлдүү да убакыт өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Жашообузду коштогон ар кандай кыйынчылыктар гана эмес, кубанычтар жана жетишкендиктер менен ийгиликтер да бар экендиги кандай кубанычтуу. Деги эле Кудайга ишенген адам жашоодо кыйынчылыктар менен кайгыларга караганда кубанычтар менен жетишкендиктер, бактылуу көз ирмемдер алда канча көп экенин байкап, ыраазычылык менен жашайт. Анын аркасында Кудай алдында канчалык баалуу жана сүйүктүү экенибизди да билсек болот. Саламатсызбы асылзат айым? Мен дагы сиз менен алдыдагы убакытты маалыматтар жана кеп кеңештер, шыктандыруучу сөздөр менен бөлүшүп, кубанычтуу өткөрөбүз деген ойго толук кошулам. Жашообуз ар түрдүү мезгилдер менен баскычтардан туруп, улам биринен сабак алып, алдыга жылып, биз басып өткөндөрдөн эми өтүп келе жаткандарга кол сунуу сыяктуу иш аракеттерден турат эмеспи? Бүгүн биз кеп кыла турган тема көңүл калуу же ишене албастык. Өмүрүңүздө канча жолу сиз кимдир бирөөгө ишенип жүрсөңүз, сатып кеткен учурларды баштан өткөргөндүрсүз. Сизге эмоционалдык жана денелик жактан катуу жаралануу алып келишкендиктен, балким сиз эми эч кимге ишене албай жатасыз. Адамдар жамандык кылып коюшу мүмкүн деген коркунучтан улам сиз адамдардан оолактап, жалгыздыкта калгандырсыз. Жана да досторго, керек болсо өзүңүзгө жана Кудайга да ишенип тапшыра албай жашап жаткандырсыз. Ошентип биз бүгүнкү эпизодубузда көпчүлүк аял заты кездешкен кырдаалдардын бири болгон ишенбестик же ишенип тапшыра албоо деген көйгөй тууралуу сүйлөшөбүз. Адатта биз досторубузга, жакындарыбызга, өкмөт башчыларына, жолдошторубузга жана башка адамдарга ишенебиз. Бирок кандайдыр бир убакыттан кийин алар биздин ишеничибизге татыктуу эмес экени ырасталат. Алар биздин ишеничибизди кандайдыр бир себептерден улам актабай калышат да, ошол менен бизге соккурушат, жаралантышат, көңүлүбүздү чөгөрүшөт, өкүнүүгө мажбурлашат жана кайгыртышат. Жана ушунун негизинде адамдарга болгон ишенич жоголот. Үстү-үстүнө чогулган көңүл калуулар менен жүрөктөгү жаралануулар өзүбүзгө жана Кудайга карата да ишеничти жоготуп койгону өтө өкүнүчтүү. Ошентип жыйынтыгында ишенич кетет да өзүбүз коркунучка чулганып, жалгыздыкта калышыбыз мүмкүн. Ардактуу айым, эгер азыркы айтылгандар сиздин абалды сүрөттөп жатса, анда бүгүнкү уктуруубуз сиз үчүн. Андыктан уктуруунун акырына чейин биз менен калыңыз. Сиз Кудай алдында баалуу жана сүйүктүүсүз. Ошол себептен ишенбестик жана аргасыздык сыяктуу кырдаалдарда да үмүт бар экенин айткыбыз келет. Кудай сөзү болгон ыйык жазууда 9-забурда төмөнкү аяттар жазылган. Ал ааламды адилет соттойт, элдерди туура соттойт. Теңир эзилген адамга баш баана, кайгы учурунда таяныч болот. Сенин ысымыңды билгендер сага таянышат. Анткени сени издегендерди талаага таштабайсың, Теңир. Кымбаттуу айым, азыр бизге өзүнүн окуясы менен бөлүшүүнү туура көргөн Лина аттуу угарманыбыздын окуясына кезекти берсек. Лина келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунун угарманы жана бир кезде үмүтсүздүктө, ал эми азыр үмүткө жана ишенимге ээ болгондогу кубанычы тууралуу айтып берип бөлүшкөн эле. Менин атым Лина. Мен 35 жаштамын. Менин жашоом кичинемден эле көңүл калуулар, ишенбестик жана башка жан дүйнө жараттары менен чулганган эле. Мен 2 жашка чыкканда ата-эненин сүйүүсү менен колдоосуна, жакшы үлгүсү менен үйрөтүп тарбиялоолоруна муктаж болуп турганымда, үй бүлөнүн бекемдиги жана коопсуздугу керек болуп турганда, эч кандай олуттуу себепсиз эле атам апамды таштап ажырашып кетишкен. Көпчүлүк эркек адамдарга ажырашуу жана кайра жаңы үй бүлө куруу оңой эле ишке аша берет эмеспи? Ошентип мен эжем жана апам менен жашап, күн сайын апамдын жан дүйнөсүнүн канчалык жараланганын, аны сатып кеткендегидей сезим менен канчалык кыйналарын байкачубуз. Эжем экөөбүз болсо атанын сүйүүсү менен камкордугусуз калганбыз. Бизди багуу үчүн апамдын баш көтөрбөй иштөөсү, бизди таштап кеткен атабыздын айынан болгондуктан, албетте атама карата ишенбестик деген сезим менен ошондо алгач кездешкем. Мен өзүмдөн көп жолу сурадым. Мен ушунчалык боорукер апамды кайгыга салып, бизди эч айыбы жок балдарды азап тартууга мажбурласа, анда менин атамда уят деген болгонбу? Ошентип, биздин кыйын кырдаал аркылуу
Мен өзүмө биринчи сабакты алдым. Мындан ары эч кимге ишенбеш керек. Керек болсо өз атаңа дагы. Апам байкуш биздин күнүмдүк тамагыбызды табуунун аракетин кылып көп иштечү. Аны биз дээрлик көрчү эмеспиз. Аны менен бирге убакыт өткөрүү да мүмкүн эмес эле. Мен аны кучактап, мага көңүл бөлүүсүн каалаган учурларым болчу. Бирок апам чарчаган, стресс абалында мени уктаганга жиберчү да өзү да эс алуунун камын көрчү. Мен анын абалын түшүнсөм деле, аны актаганга аракет кылсам деле, ичимде апама карата ишенбестик деген сезим өсүп чыга берди. Шарттын жоктугунан мектепке да бара албай, эжем экөөбүз үй жумуштары менен алектенчүбүз. Же билим, же акча жок. Ата менен эненин сүйүүсү жана камкордугунан кур калган менде жалгыздык, ишенбестик жана коркунуч сезимдери күч алган. Биздин кайгыбыз толук болсун дегенсип, акыры бизди жардам бергиси келген киши болуп, тууганыбыз үйүнө алып кетти. Бирок эжем экөөбүздүн тагдырыбыз ал жакта денелик, сексуалдык зордук зомбулук менен катуу бүлүнүүгө учурады. Мына ушул катаал турмуш кыйынчылыктары менин жүрөгүмө жаралануу жана ар кандай тырыктарды калтырды. Менин жан дүйнөмдө дегеле кимдир бирөөгө болгон ишенүү деген сезим толугу менен жок болду. Мен коркунуч деген сезим менен гана толук чулгангандаймын. Мен өзүмдү майып адамдай сезем жана кандайдыр бир ийгиликке же жашоодо жетишкендиктерге жетүүгө такыр жөндөмсүздөй алсыздык бар. Мен колдонуп туруп таштап коет деген ишенимде эркектерден корком. Ал эми аялдардан алар сүйлөгөн сөзү же кылган иши чын жүрөгүнөн чыкпайт деген ишенимде алардан да корком. Эгер мени өз атам же энем сүйбөгөн болсо, мен дагы кимге ишенип кимге таяна алмак элем? Мен Кудайга да ишене албайм. Себеби жашоомдо мен баштан кечиргендердин баарынын болуусуна ал жол берди да. Мен өзүмдү адашкан, жалгыз жана эч кимге кереги жоктой сезем. Кымбаттуу угарман, Кудайга шүгүр, Линанын окуясы ушун менен бүткөн эмес. Жашоо сахнасы караңгы көшөгө менен толук жабылып, адам мындан аркысы туңгуюк деген түшүнүккө келгенде, Кудайдын жарыгы биздин өмүргө шууласын чачып, жол көрсөтүп жана үмүт берет. Келиңиз анда анын окуясы кандай уланганына кулак төшөйлү. Бир күнү мен радиону каналдарга коюп көрүп атканымда, алып баруучунун келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусуна кош келиңиз дегенин кулагым чалып калды. Ошол аталыш деги үмүт деген нерсе жашайбы, мен үчүн да үмүт барбы деп ойлонууга түрттү да, ошол күнкү уктурууну бүт уктум. Уктуруунун аягында мындай уктуруу бир аптадан кийин дагы болору айтылды. Мен болсо бир жумадан кийин кайра уктум. Мен өмүрүмдө биринчи жолу үмүт бар экенине ишендим. Анан да ошол бар үмүткө мен да ээ боло аларым айтылды. Ал уктуруулар аркылуу үмүттү Ыйса Машаяк бергенин жана ал бизди сүйөрүн уктум. Мен Кудай алдында баалуу жана сүйүктүү экенимди жана үмүттү ал берерин уктум. Ыйык жазуунун Инжил китебинде Самариялык аялдын окуясы баяндалган жана аны биз Жакан жазган жакшы кабардын 4-бөлүмүнөн окуйбуз. Окуяда сүрөттөлгөндөй ал аял да үмүтсүздүктө, өзүнө жана айланасындагыларга ишенбестикте жашаган. Бул аялдын окуясы аркылуу алып баруучу мага Кудай сенин да жараланган жүрөгүңдү жана сезимдериңди билет деди. Ал мени баалуу жана сүйүктүү болууга татыктуу деп табаарын уктум. Эми мен да жакшылыктарга татыктуу аял боло аларыма ишенем. Мен да өзүмдү баалуу, кымбаттуу сезе алам. Себеби Кудай мага ошондой баа берерин түшүндүм. Мен ошондон тартып биринчи жолу кимдир бирөөгө ишене аларымды сезип кубандым. Ички сезимдеримди кандай болсо, ошондой айтып бөлүшө алган Кудайым бар экенине ишенем. Эми мен буга чейин Кудай жөнүндө туура эмес элестетүүлөр, түшүнүктөр менен жашаганыма ынанып турдум. Ал мени элестеткендей каардуу, катаал эмес, бирок сүйгөн жана мени да баалуу жана сүйүктүү болууга татыктуусуң деп кабыл алган Кудай экенин укканымда кубанычыма чек болбоду. Бул жашоо көптөгөн оорчулук менен катаал кырдаалдарга толгону чындык. Бирок мунун баары күнөө аттуу жамандык үчүн болуп жатканын түшүндүм. Ошол күнөөнүн жазасын биз үчүн өзүнө алган Ыйса Машаяк биз үчүн өмүрүн гана бербестен бизге куткарылуу менен үмүт, жаңы жашоо да тартуу кылган экен. Өткөн жашоомду жана мен көргөн жамандык менен келген жараланууну мен өзгөртө албасым бышык. Бирок эми мен
мага үмүт тартуулап жаткан машаякты карманып келечекке карай кадам таштай алам. Аны менен эртеңким үчүн кам санабайм да коркпойм. Кудайдын сөзү болгон ыйык жазууда Жеремия пайгамбардын китебинде 17-бөлүм 7-аятта мындай айтылат: Теңирден үмүттөнгөн, теңирге таянган адам баталуу. Кымбаттуу айым, сиз Сен баалуусуң жана сүйүктүүсүң радио программасын тыңдап жатасыз. Ал эми азыр биз адамдарга карата ишенбестик, анын аркасында пайда болуучу жарааттар, бирок Кудайга үмүттөнүү менен ага, өзүбүзгө жана башкаларга болгон ишенимди калыбына келтире аларыбыз жөнүндөгү консультанттардын кеп-кеңештеринен окуп кеп кура кетсек. Ошентип алгач мындай суроо туулат: ишенимди жоготуу деген эмне деген суроого жооп берүүдөн мурун ишеним деген эмне экенине бир аз токтолсок. Ишенүү бул кимдир бирөөгө же бир нерсеге ишенип таянуу десек болот. Бул адам баласынын жашоосундагы маанилүү тажрыйбалардын бири жана коомчулук үчүн керектүү функция. Ал эми адамдын өзү үчүн бактылуулук жана канааттануу алып келет. Ал эми ишенбестик деген эмне деген суроого кайрыла турган болсок, бул көңүл калуулар жана чыккынчылыкты баштан өткөрүүдөн кийин пайда болуучу сезим. Көңүл калуулар канчалык көп болсо, адамда башка адамга болгон ишеним ошончо азая берет экен. Бири-бирин сатып кетүүлөр көбөйгөн сайын коомчулукта бири-бирине болгон ишеним да жокко эсе боло берет. Мисалы, эгер сизде окуу жайга тапшырып билим алуу кыялы болгон болсо жана ал кыял балдын жетишсиздигинен орундалбай, сиз экзаменден кулап калдыңыз дейли. Мындай учурда сизде өзүңүзгө болгон ишеним жоголо түшөт, туурабы? Ал эми сиз кимдир бирөөгө ишенип жүрсөңүз, ал адам бир учурда сизди таштап же сатып кетсе, сизде ал адамга карата ишенбестик пайда болот да. Мунун натыйжасында адамда башкаларга жакын дос болуудан же жөн гана жакшы мамиле куруудан оолактоо пайда болот да, өзүн кайрадан көңүл калуу же чыккынчылыктан сактанууга аракет башталат. Ошону менен бирге жакшы ниетте эле кылынган сизге болгон баардык мамилелерге шектенүү менен карап, кандайча мотив менен кылып жатышат деп сактанып турасыз. Мындай оолактооңуз менен жана шектене берүүңүз менен сиз айланаңыздагыларды тажатып алышыңыз да мүмкүн. Жана анын натыйжасында сиздин оюңуз боюнча жалгыз калганыңызга да сиз өзүңүз чоочулатып алган адамдар күнөөлүү болуп чыгат. Көңүл калуунун же ишенбестиктин кандай белгилери бар жана аны менен күрөшүүдө адамда кандай сезимдер болот? Аял заты катары биздин реакцияларыбызга биздин сезимдерибиз чоң роль ойнойт экен. Ошондуктан бирөөгө карата ишенимди жоготкондогу алгачкы белгилер болуп, капалануу же ачуулануу болушу мүмкүн. Эгер бул сезимдерге алдырып кырдаал күчөп кетсе, ал депрессияга, тынчсызданууга, уйкусуздукка, баш аламан тамактанууга, дүрбөлөңгө түшүүгө, жаңы мамилелерди куруудан коркуу, учурдагы мамилелерин токтотуу сыяктууларга кездештирет экен. Ошондой эле байланыш түзүү маселелери да пайда болушу мүмкүн экен. Мисалы, туура эмес адамдар менен байланышып алуу же жакындарыңызды шектенүүлөрүңүз же таштап кетет деген коркунучтарыңыз менен да кыйнашыңыз мүмкүн. Кээде тескерисинче адам алардан өзүн толук оолактатып, байланышты толук үзүп коет экен. Ошондой эле көңүл калуунун же ишенбестиктин дагы бир башка белгиси биздин рухий жагыбызга тиешелүү. Туура ойлоно албай, тыянак чыгара албоонун натыйжасында биз ишеним суроосунда да аксашыбыз мүмкүн. Анын аркасында рухий жактан алсырап, адамдын сыйынуу жашоосу жана Кудай менен мамилеси солгундап калышы ыктымал. Мындай жагдайга кабылган адамды кирпиге окшоштурса болот дешет. Кирпини жанынан көргөн чыгарсыз. Кичинекей алсыз сыяктуу көрүнгөнү менен анын жоону бүтүндөй ийнелер менен капталган. Эгерде кимдир бирөө тийүүгө аракет кылса, ал ийнелери менен саюуга өтөт. Андыктан ага жакындаган адам өкүнүп калышы деле мүмкүн. Кээ бирде ишенбестик жүрөгүн толтуруп алган аялдар да кирпиге окшоп калат. Алар жанына эч кимди жакын жолоткулары келбей калышат. Себеби кайра-кайра жараат алуудан жалкып калышкан. Эгер менден ишенбестиктин синоними эмне деп сурашса, коркунуч дээр элем. Кайрадан жаралануудан коркуу. Кымбаттуу айым, деги эле ишенимди же кимдир бирөөгө ишенип тапшырууну кайрадан үйрөнүүгө болобу деген суроо пайда болот. Мисалы, Кудайга, өзүңө же башкаларга ишенип тапшырууну үйрөнүү бир кадам кылуудан келип чыкпаса түшүнүктүү эмеспи? Бул кандайдыр бир убакытты талап кылат. Биз жогоруда жыйынтыктагандай, ишенбей калуу аялдын жашоосунун көп чөйрөлөрүнө терс таасирин тийгизерин айттык. Бул жакын адамынын сатып кетүүсүнөн башталып, көңүл калууну жаратат.
Ошондо адам өзүнө чыгарган чечимдерине шектенүү менен карап, анын натыйжасында ички дүйнөсүндө иретсиздик болуп, Кудайга карата да ишенбестик көрсөтө баштайт. Ал эми кайрадан калыбына келүү үчүн адам биз жогоруда айтып кеткен кадамдардын эң акыркысынан баштоосу керек. Бул кандайча болот? Эң алгач жан дүйнөнүн тереңинен башталган айыгуу анан сыртынан көрүнө баштайт. Ал үчүн биз ишеним менен иш баштообуз зарыл. Биз Кудайдын жаратуучу экенин түшүнүп, моюнга алуубуз керек. Ал биздин ар бир мүчөбүздү жаратканын жана ал гана кайрадан калыбыбызга келтире аларын билишибиз керек. Кудай сыйынууларыңызды угуп жооп берерин сезе албай же ишене албай жатсаңыз деле сыйынууңузду уланта бериңиз. Анын алдына көңүл калууларыңыз менен капачылыктарыңызды, сизди ачууланткан учурларды айтып сыйына бериңиз. Биздин сыйынууларыбыз Кудай менен түзмө-түз сүйлөшүү болуп саналат. Чынында бул мамиле. Биз ага ачылып, кыйынчылык менен муктаждыктарыбызды айтып жатабыз. Ал бизди угат. Ыйык жазуунун Инжил китебинде Жакандын 1-катында 5-бөлүм 14-аятында мындай делген. Анын алдында кандай кайраттуулукка ээбиз. Анын эрки боюнча эмнени сурасак да, ал бизди угат. Кымбаттуу курбум, ал сизди толук түшүнөт жана ал сизге ачууланбайт. Ал бизди шартсыз сүйөт. Ыйык жазуунун 1-бөлүгүндө Жеремия пайгамбардын китебинде 31-бөлүм 3-аятта жазылган. Кудай өзү мындай дейт: Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум. Качан гана сизге деп арналган Кудайдын мындай сүйүүсүн түшүнүп, жашооңузга кабыл алганыңызда, сизде ага болгон ишенип тапшыруу пайда болот. Сизди Кудай ушунчалык сүйөрүн түшүнгөн сайын жана ошол сүйүүдөн сизди адаштырып жаткан, жашооңузда орун алып алган жалгандардан баш тартыңыз. Ички дүйнөбүз кайрадан калыбына келип, абалыбыз жакшырган сайын жашообуздун башка чөйрөлөрүнүн үстүнөн кантип иштөө керек деген суроо туулат. Буга карата кээ бир кеңештер менен бөлүшө кетсек. Биринчиден, терс жана ишенбестик жүрүм-турумдарды калтырып, ички дүйнөңүздүн жаракаты эмне экенин түшүнүүгө аракет кылыңыз. Аны аныктаңыз, кабыл алыңыз жана анын үстүнөн иштеңиз. Экинчиден, коммуникация кылууну үйрөнүңүз. Эмоцияларыңызды жашырып, уялып, же азыр эмнелерди башыңыздан кечирип жатканыңызды бөлүшүүдөн качпаңыз. Адамдар башка адамдын оюн окуй алышпайт. Жакын адамдарыңыз менен мамилени токтотуп коюунун ордуна жашооңузда эмне өзгөрүүлөр болуп жатканын айтып бергениңиз оң. Ал эми үчүнчүсү, ким таарынтпасын кечирем деп чечкениңиз туура. Акыл эс менен өткөндү кое берип, унутуп, кечирем деген чечим керек. Бул убакытты талап кылышы мүмкүн, бирок чечимдин өзү өтө маанилүү. Төртүнчүсү, келечекти ойлоңуз. Өткөндү калтырыңыз. Алдыдагыга, келечекке караңыз. Өткөн чагыңыздагы баштан өткөргөндөрүңүзгө такалып калып калбаңыз. Ыйык жазууда абдан маанилүү чакырык бар. Ал Инжил китебинде Филиппиликтерге жазылган катта 3-бөлүм 13-аятта жазылган. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Ушул сыяктуу эле автоунааларда да артты көрсөтүп турган күзгүгө караганда маңдайкы терезе канчалык чоң. Кай жака баратканың, каякта болуп келгениңе караганда зор мааниге ээ. Андыктан артты эмес, алдыны караңыз. 5-кадам, эмнеден кыйынчылыктар пайда болоорун аныктаңыз. Муну кандай түшүнсө болот? Бул маанилүү, себеби биз кайра калыптануу жолунда болсок да, өткөн жашоодон кайсы бир учурлар эсибизге түшүп, эмоционалдык жактан кыйналып, кайрадан ишенбестик пайда болушу мүмкүн. Мындай учурларда колуңузду түшүрүп, мурунку жашоого, адаттарга түшпөңүз. Андан көрө ишенчиликтүү адамдардан жардам сураңыз. Жардам алуу сизге да пайдалуу жана адамдарга болгон ишенимиңизди да бекемдейт. 6-сы, адистердин жардамын алыңыз. Адис кеңешчилер адатта сизди угуп, анан өткөн учур менен азыркыңызды бөлүп кароого жардам берет. Ошондой эле кайрадан ишенүүгө үйрөнүүнүн коопсуз жолун көрсөтүшөт. Кымбаттуу курбум, жашоодо күтпөгөн жерден көңүл калууларга кездешебиз. Ошондой учурларда сиз таяна турган эч ким же кармана турган эч нерсеңиз болбосо, Кудайга кайрылып, аны жардамга чакырыңыз. Ыйык жазууда Инжил китебинде Матай жазган жакшы кабарда 11-бөлүм 28-аятта чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем деп жазылган. Эгер сизди адамдар четке кагып же сизди сатып кеткендиктеринен чарчасаңыз, сиз үчүн баш-аяк жакшы сунуш келтирип жатат. Ал сизге тынчтык берем деп жатат. Биз ага ар бирибиз жекече кайрыла алабыз.
тоскоолдуксуз келе алабыз. Бул кандай керемет. Бизди сүйгөн кудуреттүү Кудайдан чакырык кагазын алдык жана биз ага жашообуздун баардык мезгилдеринде кайрылып ага келе алабыз. Бул Кудай биз менен мамиле кургузу келерин билдирет. Ал ар бирибизди атыбыздан тааныйт. Бул биз анын алдында канчалык баалуу жана сүйүктүү экенибизди далилдеп турат. Ал эми анын чакыруу кагазын кабыл алып, ага макул, сен берчү тынчтыкка ээ болгум келет деп кабыл алуу же албоо сиздин чечимиңиз. Сиз кандай тарбия алгансыз, кандай салт санааларды аткарып жашайсыз, кандай ишенимдесиз, мен билбейм. Бирок бир нече уктуруу мурун биз окуясын уккан, кан агуудан азап тарткан аял сыяктуу ишенимиңизди Машаякка артыңыз. Ал сиздин ишенбестикти жана жараланган жүрөгүңүздү кайра калыбына келтирет.